Урматтуу жолдоштор, Өмүрбек Текебаев бул жолку парламенттик шайлоого да жөн эле карап турган жери жок. Бул ирет жаңы ыкманы колдонууга киришти. Өзү шайлоого катыша албагандыктан, буга мыйзамдуу укугу жок болгондуктан, саясий чөйрөдөн четтеп калуудан көрө жаштарга орун бошоттум деген сөздү бекем кармана калды. Түшүнгөн адамга Текебаев мырза өз каалоосу менен орун бошоткондой көрүнүүнү канчалык каалабасын. Бирок бул анын жөн гана аргасыздыктан жасаган кезектеги саясий айла амалы болбогондо эмне. мен Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар Жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз. Атамекен партиясынын катарына жаштар чогулду делгени менен алардын тизмесин карап көрсөңүз, бир катар учурларга көңүл бурууга туура келет. Анткени Текебаев жаштар деп түзгөн тизмеге баягы эле карылардын балдарын кошуп алган тура. Демек бул кадам жөн гана элдин башын айлантуучу оюн болуп чыгууда. Мисалы Атамекен партиясынан депутаттыкка талапкерлердин тизмесиндеги Абылкасым Шерниязов, Садык Шернияздын уулу, Турсунбүбү Чотонова болсо, Дүйшөн Чотоновдун кызы. Ал эми Азат Эркебаев, Абдыганы Эркебаевдин уулу. Демек жаштарга эмес эле, аталары балдарына жол бошоткон турбайбы? Өмүрбек Текебаевдин жазган конституциясынын негизинде Кыргызстан өлкөсү учурдагыдай эч кайсыл жогорку бийлик бутагы эч нерсеге жооп бербей турган башаламандыкка келгенин көрүп турасыз. 120 депутатты парламентке алып келип, 5 жыл бою жыл сайын 1 миллиард сомго жакын чыгымга учурап жатканыбыз да чындык. Убактылуу өкмөттүн шарапаты менен бийликтин каалаган бутагын өзү каалагандай калчаган бул саясатчылар тобу июнь коголаңы боюнча да түздөн түз жоопкерчилик тартышы керектигин айткандарды. 10 жылдан бери ким укту да ким маани берди? Анда каза болгон, майып болгон кыргызстандыктар үчүн ким качан жооп берет? Ал күндөрдү балким бул саясатчылар унуткан болушу мүмкүн. Бирок катардагы калың элдин эсинде, жүрөгүндө турганы неге ачык айтылбашы керек? Бүгүн дал ушул фактыларды Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев таналабы? Албетте жок. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү элдин жана мамлекеттин кызыкчылыктарын көздөбөстөн жеке мамиледеги кектерин кубалап өч алуу максаттарын мыйзамдан сырткары жүргүзө башташы Кыргызстанда үчүнчү күчтөрдүн ойгонушуна себеп болду. Бардыгын тынчтыш үчүн кайсы бир адамдарды же бийлик топторун, кайсы бир улутту күнөөлүү деп табуу керек дегенге караманча каршымын. Урматтуу Роза Саповна, сиз өзүңүздүн биздин алдыбызда айткан сөзүңүздө эки жолу кайталадыңыз. Биз күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек деп. Эмне үчүн биз күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек экен? 7 апрелдеги июнь коголаңындагы күнөөлүүлөрдү биз издешибиз керек, табышыбыз керек жана жазалашыбыз керек. Ушул оюңузду айтыңызчы. Бул мына ар бир кылмыштын ошондой күнөөкөрлөрү болот. Бирок муну саясатташтырбагыла деген сөздү айтып атам мен. Урматтуу Роза Саповна, сиз туура эмес айтып атасыз, кечирип коесуз. 7 апрелдеги күнөөлүүлөрдү мына 1 жыл өттү, таба элексиз. Июнь айында күнөөлүүлөрдү 1 жыл өттү, таба элексиз. Бирөөсүн дагы жазасын бере элексиз. Ошондуктан сиздин бул айтканыңызды мен туура эмес деп эсептейм. Кечиресиз. Буга ачык айтыш керек, убактылуу өкмөттүн күнөөсү бар, күнөөсү зор. Жана ошо күнөөлөр үчүн жоопко тартылыш керек булар. Кайсылы бир убакта. Эгерде булар бул турмушта жоопко тартылбаса, булар акыретте жоопко серону тартылат. Себеби дегенде өзүңүз ойлоңуз. 500гө жакын адам, 500 адам каза болду. 10 миңге жакын адам жарадар болду. 100 миң деген адамдардын зыяны тийди. Үйлөрү күйүп жана башкалар болуп, тууган уруктары өтүп. 100 миң адамдарга зыяны тийди. Мына ушундай чоң окуяны биз унуткарып жиберебиз. Бул эстен чыгып кетет деп ойлойбуз да. Ошол эстен унутпайт. Бул эстен чыкпайт. Бул эстен чыкпаш керек. Бул эстен чыкпаш үчүн биз ошол күнөөкөрлөрдү жазалашыбыз керек. Бул сабак болуш керек. Жана ошондогу адамдардын эмгегин баалашыбыз керек. Канчалаган баатыр балдарыбыз өтүп кетти. Канчалаган элге күйүп, мен элим, жерим, кыргызымды сактап калам, кыргызымдын бүтүндүгүн сактап калам деген канча балдарыбыз өтүп кетти. Мен ошолорду азыр эстегенде көзүмө жаш келет. Ошол кездери убактылуу өкмөттүн бийлигине реалдуу оппонент боло алган
алардын кемчилдигин ачык айтып, жоопкерчилигин талап кыла ала турган саясий күч болгон Ата Журт партиясынын лидерлеринин башына кандай күндөрдү салышты эле. Бул партияны алсыратуу үчүн саясий оюндарды да дал ушул Текебаев уюштурганын өзү айтып бербеди беле. Атамбаев келгенде абдан алсыз болчу. Мен өткөндө ал механизмди алып бердим. Атамбаевди күчтөндүрүш үчүн күчтүү фигураларды, күчтүү саясий күчтөрдү жанчып, бөлүп, талкалап, алдап алып, сатып алып, коркутуп жоготтук. Ошол Келдибеков, Бабанов бар болуп. Сиз да барсыз. Анда мен бармын. Мен чын айтышым керек, бармын. Мен өзүмдүн аракетимде революциялык күчтөр, биз шайлоодо туруп койдук да, Атамекен менен СДПК аз болуп калды. Анан алар алып коюу коркунучу пайда болду. Ошондо биз революционерлер бири-бирибизди колдойлук. Анын үчүн тигилердин ыркын кетирелик. Ошо революциянын аркасы менен чоң идеология жасалыш керек болчу да, туурабы? Ошону каалайлык да, анын үчүн тиги оппоненттердин ыркын кетирелик. Бирине бирин каршы тукурайлык. Баягы эле 1000 жылдан келип аткан технология. Анча-мынча баш ийбеген болсо, тиги текшерип көрөлүк. Жумуштан кетирелик. Элдер аларга келип бирикпестен алардан да чуманы көргөндө качып калсын деген эле мындай тактика менен Атамбаевди бекемдедик. Бирок Атамбаев биз айткан революциялык идеяларды бекемдегендин ордуна ошол Атамбаев, Бакиев менен Акаевдин жолуна түшүп андан дагы ашып кетти. Элдик лидерлерге каршы жасалган кадамдары үчүн эртелик кеч жооп берилиши керек эмеспи? Бүгүн эми бирөөлөрдү алсыратып, саясий аренадан жоготууга аракет кылып жүргөндөр өздөрү ошондой абалда калды сыяга. Убакыт баарын өз ордуна коюп, ар бир адам өз колу менен жасаган иштери үчүн эртелик кеч жооп алары талашсыз турбайбы? Бул сөздөр таба эмес. Бүгүнкү күндө да ушундай ыкмаларды колдонуп жүргөн, өзүн баарынан бийик сезип, каалаган саясий оюнду жүргүзө аламын деп тургандарга сабак болушу үчүн гана айтылат. Жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Өткүрбек Рахманов, Регион.